Ош шаарында Көкүмбий көчөсү 4 тилкелүү болуп 32 метрге чейин кеңейтилет. Учурда курулуш иштери тездик менен жүрүп жатат. Анда көчөнү кеңейтүү жана жөө жүргүнчүлөр үчүн тротуарларды куруу иштери аткарылууда. Жол атайын техникалардын жардамы менен тегизделип, артынан тиешелүү лабораториялык текшерүүлөрдөн өтүп жатыптыр. Бүгүнкү күндө өзүңүз көрүп тургандай Көкүмбий көчөсүндө капитал конуп түзөө жана реконструкция иштери жүрүп жатат. Учурда бизде Кеңеш айылынан баштап Машдан базарга чейин бүт эски топурактарды алып, ордуна кайрадан сабы эсеп коебуз. КПС, гравийный песчаный смесь. Ошо кайра төшөп, трамбовка иштери жүрүүдө. Ал жумуштарды биз дароо эле лабораториядан өткөрөбүз да. Өткөргөндөн кийин, эгерде лаборатория нормага ылайык болсо, биз бейс таштайбыз, шеберечный песчаный смесь. Аны ошондон кийин аны кайра лабораторияда өткөрүп, ошондон кийин асфальт төшөө иштери жүргүзүлөт. Ага чейин тактап атап кетсек, бизде тротуар, лоток, дорожный бордюр ошо жумуштар аткарылып жатат. Көкүмбий көчөсү саздак жер болгондуктан жердин астынан суу чыгып турган. Мындан улам жол лай болуп, жумушка бир топ тоскоолдуктар жараткандыгын айтышат. Буга байланыштуу курулуш иштеринин бүткөрүү мөөнөтү да узарган. Азыркы тапта аталган маселе толугу менен чечилген. Анда саздак жерлер 2 метрге чейин казылып, анын орду атайын таштар менен толтурулган. Бизде Көкүмбий саздак жерде жайгашкан байланыштуу жердин астында бизде аябай көп көлөмүндө суу бар. Ошо байланыштуу бизде кышы менен тейлеп жанакы жолду грейдер менен тегизексиз дагы, бирок бир чоң машина өткөн менен эле жол дароо эле кайрадан эски акыбалына келип калат. Ошо байланыштуу бизде ал жерден ар кандай байланыштуу 1,5 метрден 2 метрге чейин бүт эски топурактарды алып, үстүнө биз атайын таш төшөп, валун деп коебуз. Ошолор дренажный система катары колдонот. Алдан кийин биз кайра эле КПС, ШПС, геосетка таштап асфальттайбыз. Бизде бир аз ошол жери саздак болгону байланыштуу жумуш бир аз убакыт менен чозулуп кетип баратат. Азыркы тапта жолго асфальт басуу иштерине даярдыктар кызуу жүрүп, жумуш 2 нөмөт менен жасалып жатат. Ал үчүн 50дөн ашуун жумушчу жана 30га жакын техника иштеп, курулуш кытайлык компания тарабынан жасалууда. Алар саздак жерлерди толтурууда сапатына көңүл бурулуп жатканын айтып, жолдун сапатына 3 жылдык кепилдик бериле турганын билдирди. Жол жабылбай өтө кыйналдык. Мына грейдерибиз 2 жол машинаны сүздү. Экскаваторубуз 1 машинаны сүздү. Ошентип эч ким иштегиси келбей, ошондой кыйналдык. Жол жабып берип. Машина да көп экен да, жолдун түгү саз экен. Чоң машиналар көп өткөндө пучиналар көбөйүп кетет, мындай кирип кетчү. Азыр пучинанын чукуй узулдуй да, мындай Ханордонун алдында чуңкурлар бар го. Ошол жакты 1,5 метр чукуп, 1 метрин мындай 50 сантиметр таштар менен толтуруп, үстүнө материал геосетка коюп, 540 метр жол бар ошол жакта. Кийин жолубуз бузулуп кетпеш үчүн 3 жыл гарантиябыз бар. Аталган жолдун жалпы узундугу 4,1 чарчы метрде түзүп, 4 тилкелүү жол болот. Андан сырткары жөө жүргүнчүлөр үчүн тротуарлар салынып, жашыл аянттар курулат. Көчө толугу менен жарыктандырылып, май айынын аягында пайдаланууга берүү мерчимделүүдө. Баягы саздак жер болгонуна байланыштуу суулар толуп, баягындай кылганчы жолду толугу менен жаап туруп, андан кийин иштегенге мүмкүнчүлүк бар. Азыр биз болжол менен пландап атабыз. 1 айда иштеп, толугу менен бүтүп, жолдун өзүн ачып беребиз. 1 айдын ичинде асфальттоо бардык иштери бүтөт. Андан кийин калган жумуштар бүтөт. Азыр бул бүгүнкү күндө техникаларыбыз даяр. Белгилей кетсек, Амир Темир, Көкүмбий жана Мамыров көчөлөрүнүн капиталдык оңдоодон өткөрүү үчүн республикалык бюджеттен 586 миллион сом бөлүнгөн. Ага катар быйылкы жылы Ош шаарындагы негизги көчөлөрдү оңдоо үчүн мамлекеттик бюджеттен 2 миллиард 700 миллион сом акча бөлүнгөн. Ага калаадагы 11 көчөгө асфальт төшөө пландалып жатат. Учурда алардын айрымдарынын курулуш иштери башталган. Толбай Вурканбеков, Адилбек Абдакимов, Ош ТВ.